Азыр биз алдында турган номер 11 дарыкана кезегинде Нарын шаарындагы жападан жалгыз дарыкана эле. Ал эми бүгүнкү күндө мындай жайлардын Чакан калаада дагы 20дан ашыгыраагы бар. Бирок учурда дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан коронавирустан сактанып турган антисептиктер жана маскалар жетишсиз. Маска барбы чоңуз? Маскасы калбай калды, апа. Нарын шаарынын тургуну Атыркүл Үкүйова 2 күндөн бери бет кап таппай кыжаалат. Бүгүн да таңырта дарыканага келгенден майнап болбоду. Аргасы төнгөн ал эми өзү тегендеп марды издөөдө. Аптеканы бүт кыдырып келаткан, эчтеке жок. Тине машина менен кыдырып жүрөбүз. Көчөдө келип кеткен, 2 күн болду деп жүрөбүз. Ал эми Нарын районунун айылларынын биринен келген Айнагүл Албаева бет каптын жоктугунан баласын ооруканага жаткыра албай убара. Айласы кеткенден минтип винттен бет кап куроо менен алек. Бала ооруп киргизе албай больницага. Бу винттен монтип же кайчугу эчтеке жок. Баталадай болуп тутуп жазап отурбайбы мына. Аптекаларда жок. Жок аптекада жок экен. Ой, жадагаса кыздар. Дарылар да жок. Жок экен, эчтеке жок экен дарылардагы, эчтеке жана бизге керектүү деген дарылар жок экен. Чөйнө жетип атат. Чакан калаадагы мына ушундай тартышты эске алган номер 87 кесиптик техникалык лицейдегилер 5 күн мурун бет каптарды тигүүгө киришишти. Алгаш даярдалган 500 даанасынын ар бири 15 сом деп бааланганы менен резиналардын жана кездемелердин кымбаттыгынан төгүлгөн мээнет акталбай калчудан. Анткенен өндүрүштүн өздүгүндө уланып жаткандыгы кубандырат. Базардан бирок материал кымбаттап кетти, резинкалар кымбаттап, резинка табылбай атат. Мындай тиге баштайбыз го, бирок болгон. Базарда материалдын баасын көтөрбөй эле койсо. Материалды аябай көтөрүп. Кандай дейсиз? Базарда материалдын баасын көтөрбөй эле койсо, 120 сомдон болуп кетип атат. 70тен алып атканбыз. Кымбат болуп калып атат да. Бирок аталган окуу жайдагылар ушундай тартыштарга карабай өндүрүштү кеңейтүүнү көздөшүүдө. Ошону менен эле бирге биз жерге мына азырда көрүп чыктыңыздар комбинезондорду, мына заказдарды. Азыр 35ти алдык заказдарды уже тигип дайындап атабыз. Ошол эле учурда алыскы айылдагыларда да бет каптар жана антисептиктер менен камсыздоо курчпойдон турууда. Анткени облустагы бардык 74 дарыканада бул нерселер жок. Болсо да өпчап. Бирине жетсе, экинчиси куржалак. Ар бир айылдарга биз тапшырмаларды бердик. Айыл өкмөттөрүндө өздөрүнүн баягы ушундай өзгөчө кырдаалдар болуп калган учурда атайын акча каражаттарын пайдаланып, айыл элдин тургундарын андан сырткары жанагындай өздөрүнүн акимдер резервдик фонддорунан мыйзам чегинде жана ошондой эле баягы айылдан чыккан аттуу баштуу демирчү адамдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен иштерди жүргүзүп атат. Кыскасы Нарында учурда бар жокко карабай калкты коркунучтан коргоп калуу аракеттери күч. Тилекке каршы сактануудагы жогорудагы кем каршылар көпчүлүгүн сар санага салууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Нарын шаары.